кредиттерибиz бар. Ошону биз Сиздин эле үнүңүздү кулуп атат бияка. Азыр жанагы 291 боюнча токтом боюнча сүйлөшүп атабыз. Комиссия болуп атат. Мен түшөм азыр сиздерге. Биринчи этажга залга түшүңүздөр, чечебиз ал. Да, алдасаңыз. Жок, канекей бизге базар деп. Эже түшсөңүз эми айдап. Мен сизди өмүрдө биринчи жолу көрүп атам. Биринчи этажда залга түшүңүздөр, азыр түшүрөм. Мен түшөм өзүм көрүп. Түшүңүздөр. Шаарында экинчи борбордо дыйкандарга дыйкан базар жок. Ошол дыйкан базардын жоктугуна байланыштуу чоңлайдан келген чоң оор жүк ташуучу 10 тонналык 15 тонналык машиналар менен келген картошкаларды койгонго местабыз, жайыбыз жок. Ал жерде Тешикташтагы базарда бир 10-15 адамдын кызыкчылыгы экен. Ал жерде 10-15 адам соода кылат экен. Жолдун эки бетине автостродный жолго эки бетине коюп алышат экен. Гаилер келип куйт экен. Эгерде алы жеткени акча берип 2000-3000 берип өздөрүнүн товарын алып калып сатышат экен. Алы жетпегени ошол жерден чыгып кетишет. Ушул көйгөйүбүз эле бизге бардык Ош шаарына бардык ушул дыйкандардын кызыкчылыгы үчүн место кылып берүүңүздөрдү суранып келип отурабыз. Тешикташ базары дебейсиздерби? Тешикташ базары ошол жер бизде жок. Биз сүйлөшүп алалы, туугандар. Тешикташ базары Ош шаары бизге карабайт. Ош шаары Ош шаарынын мэриясына карайт. Биз Ош шаарынын 1 метр эмес 1 сантиметр жерине кийлигише албайбыз. Тешикташ базарына дагы башкасына дагы биз эч нерсе деп айта албайбыз. Буга түздөн-түз жооп бере турган мэр. Себеп дегенде Ош шаардык мэриясы түздөн-түз Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине президентке түздөн-түз баш ие турган мамлекеттик орган өзүнчө. Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы өкүлчүлүк бул өзүнчө мамлекеттик орган. Биз райондорго, 7 районго жооп беребиз. Борбор калаанын жерине, мына Ош шаары бул Ош облусунун борбору болуп аткан. Бул жерге мэрия жооп берет. Биз бул маселеге жооп бере албайбыз. Бул биринчиси. Анан экинчиси, мына сиздер суранып аткан дыйкан базар боюнча, эми Ош шаарын билесиздер. Ош шаарынын тегерегинде билбейм, жер деле калбай калган. Анти базар сала турган деле бир жери жок. Анан мына губернатордун сунушу менен биз Кара Суу району менен сүйлөшүп атабыз. Муну жакыныраак жерде Нариман, Кызыл Кыштакпы, Шарк айыл өкмөтү ушул шаарга жакыныраак, шаардын ичинде пробка кылбай турган, элге мындай тыгын жаратып, бир тоскоолдук кылбай турган жерден 8 гектар жер дыйкан базарга чечип бергиле деп атабыз. Кара Суу районуна кайрылганбыз. Кара Суу районунан 3 вариант сурап атабыз. 3 жерден көрсөткүлүндө. Азыр Кудай буйруса муну жуманын аягында биз ошо 3 жерди барып көрөбүз. Булар сунуш кылган жерлерди көрөбүз. Кайсыл жери туура келсе комиссионуна карайбыз. Кайсыл жери комиссионуна туура келе турган болсо, ошол жерге Кудай буйруса дыйкан базар салалы деп атабыз. Именно дыйкан өндүргөн, дыйкан өзү алып келип сата турган. Ортомчуларга, тиги буларга ал жерге кирбейт. Дыйкан өзү өндүргөн товарды өзү алып келип сатсын, арзаныраак кылып, карапайым элге бир арзаныраак товар берели деп атабыз. Эгерде ортомчу болуп дыйкандан сатып алып, анан аны иштетебиз десеңер, базарга киргизбейбиз. Бардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга. Дыйкан базар только дыйкандар үчүн гана болот. Дыйкан өзү өндүргөн товарды өзү алып келип, элге сатат. Жана антип курманы, арабандагы курманы 10 сомдон алып алып, Бишкекке алып барып 80 сомдон сата тургандар ал базарларга кирбейт. Дыйкан базар дегендин өзү ошол, дыйкан өзү алып келип берсин деп атабыз. Элге кичине арзаныраак товар жетсин деп. Кудай буйруса, комиссия чыгып ошол жерлерди аныктап, кайсы жерди жарактуу деп тапсак, дыйкан базар курулат. Биз аракетти кылабыз толугу менен. Инвесторлор аркылуу кылабызбы, айыл өкмөттүн эсебинен кылабызбы, өнүктүрүү фондунун акчасына кылабызбы, ал чечим кабыл алабыз дагы, аракет менен дыйкан базар быйыл курабыз деп атабыз. Себеби дыйкандардын эми мээнети акталбай атат. Дыйкан байкуш картошканы мына чоңалай өзүңүздөр эле 15 сомдон 20 сомдон сатасыздар, базарга келсеңер 35 сомдон 40 сомдон ылдый картошка жок. Эмнеге эчтеге таманакы маңдай терин төкпөгөн бирөө келип эле ортодо 20 сом көрүш керек? Андан көрө таманакы маңдай терин төккөн дыйкан келип 5 сом кошуп сатсын. Дыйканга да пайда, элге да пайда болот. Карапайым элге да пайда болот. Ошол маселенин үстүндө иштеп атабыз. Мына Кара Суу район акиминин биринчи орун басары. Акимди азыр министр алып кетти. Айыл чарба министри келген. Азыр Кара Суу районунда бүт эмени текшерип атышат. Эртең Кара Суу районунда чоң жыйын болот. Ошол жерге даярдык көрүп атышат. Мына Болот Байекевич.
birinchi hakimдин орун басары. Мына Чоң Алай районунун hakiminin birinchi орун басары. Эгер дыйкандар Чоң Алайдан келиптир дегенде мен бул кишини да түшүрдүм, кел. Сенин тиги жашоочуларың келиптир деп. А шаар боюнча туура түшүрүңүздөр. Бизге көп кайрылат. Шаарда ушундай болуп атат, шаарда көйгөй болуп атат, маршрут жүрбөй атат, автобус жүрбөй атат деп шаарды биз чече албайбыз. Биз кийлигише албайбыз шаардын ишин. Биз сизге шаар тууралуу кайрылмадык, именно дыйкандар тууралуу кайрылып. Чоң Алайда картошкалар кечеги оролдо ошончолук суу кирип кетти. Эртең ошону сатып жүрбесе, картошкасы чирип кетет оросунда. Дыйкандарда. Сайыздерибиз пышканда, сайыздерибиздин күндө калыпчы, солуп калып атат. Аны алган эч ким жок. Мына тешик таштардын он адамына соода кылат экен да. Сиз айткандай. Кээде ошо жердеги алып тарыхка менен сүйлөшөлү. Bir жарым саат сүйлөшөбү болчу. Тарыхка менен сүйлөшөлү. Уруксат бересизби? Айтыңыз. Урматтуу эр жок. Урматтуу Данияр мырза. Биринчи сөзүмдүн баштарынын астында сизге мен чоң рахмат айтайын. Эгер жанагы биз баардыгыбыз эле түшүнүп турабыз, кайсы жерге барып, кайсы жерден кандай чечилүү. Ал жактан чечилбегендиктин натыйжасынан сиз ар дайым ушу балдакта мана шу ар бир Кыргызстандын Ош областынын ичинен ар бир жерге барып алып туруп, ар бир адамдар менен сүйлөшкөнүңүзгө чоң рахмат. Баягы эмени ыйды дагы, сүйлөгөндү дагы бир нерсенин баардыгын чече билген жакшынакай адам экенсиз. Sizge ırasçılıktı, elin atından alınan ilişkini biliyorum, özümün atından ırasçılık bildirim. Men hiç nerse saklanam yokmun, saklayım dağı. Men var bolğon nerseni göygöydü. Men ilgeri sayız mezgil işlegen adam katarı sizge toluk jetkir bereyim. Sizdin adırgı mezgildegi aytıp жатқан sözünüzdün bardık ucu bizge çerçilip kupunuza toldu. Rahmat, oşan ele sözge ulay, bu yerde toskolduk kaç yerden bulur. Hazır bizde toskolduk bolğon yeri, biz hazır bir yerini alalı desek, bu ayı çarba bağıtındağı yer, bu yerge moratoriy kirgen deyip dağın, bu bizge zapret. Emne üçün sizler buğa çeyim bunda olup kaldığınları deyip aytışınızlar mümkün. Toluk kut koyup şunu daha kaytarap koyuyoruz. Uğumuz, buradaki Чоң Алай rayonu, жалпы 3 sapkoz var elek. Oşo sapkozdorgo har biriге elimizdin alыстыгыны, şartımыздın naçarlığını, yerimizin ırgaqtığını baykaştırıp durup Oş oblası bizge yer ver, bizim bazamız var ele. Al bazamızda hem жалпы özümüzden bilesler privatizatsiya olup ketken. Joyulup ketti dağın, el emi janagı yerden kıynalgan. Oşo sayız mezgilde çeşilgen nerseni azır uğulayanbay жүрgөн göygöy. Emgi mesele, emi azır emi biz yerdi körsötsök, al yerdin bardığının negesi var, siz tuğra aytıp atarsın. Anan janagı yerge transformasiya boluş kıyın eken dağın, moratoriy kirip kaldı деп atar. Emi moratoriya kirgen mezgilde, emi жалпы yerden ünlü bir nersiге uğulan, ayrıca mana siz okşoğun jakşınaka jetekçi tursa, janagıda aytalasızlar, jeylasızlar, yerinin mümkünçülüğüne karay, biz yerdi çektik. Biz janagı aldın ala vardıktağın her bir janagı adamlar menen süйлöşüp, aynan jeriңер kандай desek, jerimiz sazda, jakşı bolboy, ana janagı su akpagan jerge түшпеген ekenmiz. Egerde bazar kılatkan bolsoңор, makul bazar kıla dep turup, aldın ala biz janagı jolgon bir şey tekbek dağın, jakşınaka jerdi berdik. Bирок ал эмеде туруп атат. Janagı su eseyde olup moratoriy kirgen. Uşul jeri çetkile degen meseleni uğup geldik. Biz siz taraftan barıp turup azır Karasu'nun hakimi versek dağın buna bu jakta turat. Ayıl hökümetiga kirsek dağın, janagı başka jaktarga barsak dağın janagı baraktıga turup meni sottop jeri. Meni aktat, meni başka kılat, menin mümkünçülügüm yok. Sizlerge manda mizan bar dep turup bizde до свидания дегенге даяр туруп атат да. Biz emi oşol jaka sizge bir suranabız, teyek bol berelesizmi? Uşunça bir yerden bir kişilik altına berdik. Okşoğa mana 30 bin yerden müdösü uşul bolup atat. Uşunu bir jakşı jagdayga çekip berseniz. Biz tuğrap düşünüyoruz. Oşol yerden 4 meşep arpa buğday түссө, жалпы yergenin kızıkçılığı. Tuğra, janagı suudu yerdi berbegenge da tuğra. Bирок, janagı yerdi şartı janagıday emeli yer eken, köldömö yer eken. Adres kандай kayerде? Adresi janagı Löölөр mahallesinin, Löölör mahallesi var mı? Kurukoydun çıkkandan keyin Löölör mahallesiga kiret eken dagın hazırkı jerde janagı çoң joldan bir top kiresiz. Yok, tokto, men düşündü bereyim. Jana çöp pazarı görgөн belеңiz. Çöp pazarga kirgenden keyin kışlakka kirget eken dagın mana bir top kiret eken dagın 50 metr kirip turup anın nar jaktagı polyani surap geldik. Emi sizden bir uşul janagı ötünüç, bayagı buradagı meselelerde aytkanlarını eske alıp turup, eger mümkünçülük bolsa mana şu Karasu'nun hakimiga emeksanız, elderi menen samigılarını süйлөшүp geldik. Anam biz alarga ayttık. Sizler dagı uşul жерден janagı
эме кылгыла жанагыдай тааминдангыла силерге жанагы кароочулугу болсун бир топ иши орун создавать этилет жанагы бирөө кароочулук болсун экинчи жүк түшүрүшөсүң ошондой деген нерселер менен алар абдан ыланып кол алышып келдик бул жүк маселе кудай кааласа бул чечиле аткан нерсе бирок ошону чечиле аткан нерсеге өктөмүрөөк айта турган адам сизби деп туруп сиздин улай келди бул биринчиси аянты бир 10 гектарга жакын анан 4 гектар 5 гектар жалпы нар жагынан берсе ол эми приблизительно айтып атабыз ал жерди көрүш керек анан ошол жерде 8 адам бар экен 8 адамдын үлүшү ар бирге 8 сотиктен тийген экен эгер 10 адам болсо 80 сотик бир эле үй бүлөнү болуп калат экен мына сиз жакшылап угуп алыңыз эми жана башында айттым чоңолайдын ошол алгысынан ушундай кылып атат эми бул Данияр мырзага эгер чоңолайчыларга жер берсеңер бизге дагы беришиңер деп туруп жанагы башка жактан алар чыгышы мүмкүн ошол көйгөй деп айтып коюп алар берип аткан болсо биз ошол жактын ыраактык экендигини чек арада тургандыгын анан экинчи нан алып келип атат чоңолайчылар силерге нан маселесин чечиш үчүн биз ошону бетик деп туруп бир көпүрөк тосуп ошого бир жана бериңиз айдын айын Данияр анан ошону улам айтайын биз чоңолайдын эмесин көйгөйүн булар айтты картошкабыз азыркы күндө турат жыйынтык жок жанагы алып келели десек бул жакта кечеги жанагы эгерде ушул жерде короодо картошка болгондо жанагыдагы баа дагы мындай стабилдүү болуп турат эле нан туруп атпайбы бул жерде анан кийин өзүбүздү дагы эле шаардыктарды эле кыйнай бербели наныбыз мына жерде турса бир баада сатат элек ал элдин жыргалчылыгы бир экинчиден жанагы чоңолайттар бара жолдо келе жатып мына жерден ар кимдин үйүнө алып келип атып картошкасын үзүлүп алдырбайт эле эки буга окшогон толуп жаткан көйгөйлөр бар эмки айтайын дегеним ошол жерге бир катыр эле бир жакшынакай туруп эле бир эме кылып жанагындай басым менен эле айтсаңыз ошол жерге чечилип калса жакшы болот эле жалпы башкы райондордун көйгөйүн айттым анан кийин эмки маселе учурдун дагы бир талабы анан биз эми жанагы сизге айтабыз да жанагы мэр эми жаңы келген мэр экен келгенден бери мындай мен туш сүйлөгөн адаммын муну дагы сизге жеткирип коеюн дагы деле кудай кааласа сиз барасыз Т деген жорыңар бар экен мен жакын келдим ушул жер мына жерден жол болгону жатат деп туруп айтканыга 3-чү айдын 100 болду агыйни бир эмедеги жанагы бир совхоздун директору деле окшогон жолду кылат го мынчалык эле пастыкка барасыңар туугандар мен эми сизге айтканым жалпы бийликтин болгон аурасын көрсөтүп атпайбы анан эми кылбаса ушул келгенден бери манеке ыдырыс ысаков айтып атат дагы башка журналисттер айтып атат башка мэрлерди келип туруп чай чогултуп туруп чайын берди башка кылды эмне керек нерсеси бар ушул окшогон нерсе менен качан биз бүксүрөп отура беребиз туугандар ушул мэрдин кылган эмеси ушул ошол кылган нерсеси 3 километр анан поезд жол деп жык нерсени айтат ар бир YouTube астан ошол телевизордон айтат башка болот 3 километр жердин көйгөйүн чече албай жатат агыйни ушул окшогон жетекчилерге анан сиз дагы барыңыз деп атасыз да барганда жыйынтык болгону биз уже жыптап туруп билип атабыз туугандар мындай болду эми бир жолу сөз алып менен мынанча сүйлөбөйүн эми мен ошонун улам ошол кишиге замечание ушул киши манаке Ош областынын экинчи борбору болгон шаардын ичине туугандар бардыгыбыз эле бир адамдын баласыбыз го мен 60-та кирсем 60-тан бери ушул мезгилдеги жанагы илгерки жанагы больница курган менен мына облпотребсоюзу Данияр мырза сиз угуңуз ошол жанагы азыр университет болуп калганда ошол мандан туруп курулган жер Сергеев курган мал жагында жана филармония турган жерге курулуп мына жерге курулуп туруп ортосунан жанагыдай мост курулмаган алдын планычы ошол дагы ишке ашпай калып бер жагы бүттү дагы нар жагы бүтпөй калды анан ошолордун жанагы облпотребсоюздун идеясы ошол ак бураны көздөп ошонан жанагы бөлөлөр барга чейин мана суудун чекелерин эки жакка алып туруп улуттук жакшынакай парк кылмак элек бул кечеги эле жанагы берги мэрлердин келген эмеси эмес бул 30-40 жылдан бери көтөрүлгөн нерсе эч нерсесиз жыйынтыксыз эми токтоп тур ошонун улам азыркы мезгилде тешик таштагы маселени ошол жерди парк кылып алып туруп тешик ташта бир 10-15 адамдын кызыкчылыгы менен ошолор берсе пулун берет экен же болбосо жакшы сүйлөйт экен ошолордун кызыкчылыгы менен манеке ошондой элдерди ошол жерге эмне үчүн ошончол дауратып урап туруп шаардын ортосун аурасын бузуп алып туруп ушул жерге базардык боло турган ыңгайлуу жерби мына сиз акыл жандуу адамсыз карап көрүңүз ушул жерден стадиондон чыгып алып туруп ошол эмеге чейин барган жерге кандай бир сонун бир эс ала турган культурный заманбап жакшына шарты менен жакшы нерсени куруп карай албай туруп ошол жерге барып алып туруп базар кылып алып туруп ошол жердин итин мышыгын чыгарып атабыз туугандар эми өзүңөр көргүлө мен ошонун жана мэрдин башынан сүйлөп жаткандым ошону эмне үчүн мана сиз прямой буйрук бериңиз дагы рахмат сизге манаке эгер сиз иштеп турсаңыз эгер дагы бир башка жактардан бир сизге тоскоолдук болсо жалпы алтыңыздан бир Ош областынын эли туруп атат кудай кааласа сиздин балешиктериңиз көп ошону дагы жанагыларга сая түшүп туруп айнын
тууган сен акимден маселе сурабай туруп бар мына жерге баргандагын өзүң эле көрдүң. Шаһардын ичинде базар болсун, алдына башка жака жылдыр деп базарды жылдыртып бериңиз. Ал жерде 6 адамдын кызыкчылыгы бар. Фамилияны билебиз. Алар бизге келди деп туруп, жүктүн баардыгын киргизип алып туруп, ошол жерден тыйын алып алып туруп, чөтөгүн майлап туруп, анан көбөйүп калса мана жактан келип алып. Алар мен баасынан чыга берем. Mana okşaman ellerinin kızıkçılığı var eken, mana yer жақын eken деген толгон токой bir жомокты айтып алып туруп 6 адамды коргоп келатат да. 6 адамдын эмелери дагы жана өкмөттөн калган мында арак заводунун дагы башка жерлерин прихватизация кылып алгандагын ошол жерге кожоюндук кылып алып туруп, сен отурбагын бул жерге мен сени көтүңө саям деген нерсени шариатта шаарым жок, ушундай нерсеге чыгып алды. Ошол Тешик ташка барганда кадимкидей мен ыйлагым келет дейт. Мен как Кыргызстандын жанагы катары. Эмне үчүн ушундай нерсеге эме жол берип атасыздар? Жамидин Жаналиевке дагы жеткилибиз. Сиздер мынакей урматтуу Данияр мырза, ушулардан бир жакшынакай бир багыт алып туруп айнанайын. Тууганым ушул жерге бир катык эле киришип бериңизчи. Сизден атыңыз калсын. Ошол жер 40 жыл, 60 жылдан берки Мелис Мырзахматовдун идеясы эмес. Анан мурда болгон идея. Ошондо жанагы парк болсун дагы ошол жагы Тешик таштын жанындагылардын бирөөнү алып жолотпой коюңуз. Эми акырын айтайын. Ошол жердеги өзбектер дагы барды биздин атабыздан калган, энебизден калган, бул мурдадан башка келип келген нерсе базар. Базарды канака жылдырат экен, канеке кыргыздар деген эменин аралык улут арасы айткым келбейт деген нерсе менен бөйлөк таянат дагы кана кандай окуяны кылып ар бир үйгө киргизгениге бир камаздан бир күнүгө 600 сомдон пул алып эртең 4 адамдын кызыкчылыгына 5-6 жанагы базарчынын кызыкчылыгы. Ар бир үйгө 15 миңден бирден эле комнатасын 15 миңден мисал катары айтып атам айнала. Ушул көйгөлө. Эми ушуну эгерде сиз баары мана ушул жерден чыгып алып туруп промой таягыңыз менен барып туруп, ошондо желкесиге уруп туруп, ушундай кылып алып туруп, сен бошотуп берип аткан болсо, атаңызга чоң рахмат, жет атаңыздын арбайы колдойт эле жалпы элдин кызыкчылыгы ошол жерде болуп атат. Сиз эгер ушуну кылсаңыз, элдин бардыгы бир жакшынакай бир эме түзүп берген болот деңиз. Эгерде катасы болсо, туугандар айткыла. Мен болгон даттабым бар. Мунан башка дагы көп даттабым бар. Айттым биз ошол көчөдө жүрүп атабыз. Азыр мында отурда, мисалы бир үй бар да. Бир үйгө мында 3 нерсе коюп койгон. Солтүстүктө ар бирин 30 миңден алып да. Бизде места жок. Мисалы машина алып барайын десек, машинаны койсок пробка деп гайлар киргизбейт. Бизге места калбай калды да. Biz жаңы автоваздарда турчу элек. Азыр жаңы автоваздардан деле кууп чыкты. Одан мындан мегаполистин жанындагы баягы частный базар ачылды эле го. Ошол жерге кирди. Ошол жерден деле кууп чыкты азырча. Ал жер мен чыгып бир адамга. Мына Пазаржинский автобазардын ичиге киргенбиз. Bu yerden de. Ошол жерден кууп чыккан. Саптырбай. Жолдун боюнда машиналар полный картошкалар менен турат. Азыр эми шопурлар могу жерге келип мына мэриянын астына коюп алып, болсо ушул жерде суда кылалы дегенден биз oyun bir eskirtel деп келгенбиз. Немеде алтын пияз 60 сом 60 сомдукта мен 35 сомдон сатам айтам пиязымды. Потому что базар жок. Ичкерде 60 сом, бул 6 адамдык бар экен местасы. Тешташтан местасы бар адамдар гана сода кылдат азыр өтүңдөрчү. 20 адам. Общий бир 20 адам бар. Ошо 20 адамдын гана тиричилиги өттү. Анан жолго гайлерге барган машина менен барсам, эмеде гайлер келеттен жаптыртат, как положеночу. Açıp satıp turgan bolsоң, документин алат багын 1000 сомдон 3000 сом штраф жазып берет. Ичкерге местага Тешташтын ичине кире турган болсоң, Тешташтын ичинде сода кылгандар мен алтын тоз салдым деп сода кылдырат. Картошкамды алып ыргытат. Эме кылган ошол жердичи. Кыскасы эки ара жаңы автоваздарга ыңгайлуу болсо бир аз ошо жаңы сиздер ачкан базарга чейин отурумдук ошол жаңы автоваздарга кирип кичине сода кылып турсак. Ошол мурун турган элек ошол чейин. Бир месте таап берсеңер жакшы болот. Урматтуу агайын туугандар, мындайларчы. Башынан сүйлөшөлү, мен дагы бир жолу айтам. Кыргызстанда мыйзам бар. Мыйзамдын негизинде Ош шаардык мэриясы бул түздөн түз Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине аркее турган административдик аймак. Мэр, Ош шаарынын мэри, Ош шаардык мэриясы Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө баш ийбейт. Бул түздөн түз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасына президентке баш ийип турган мамлекеттик орган. Биз шаардын ичине кийлик иши албайбыз. Siz ошондо билет атасызбы? Мэрдин кыймыл аракетине биз эчтеке деп жооп бере албайм, мен баа дагы бере албайм. Жаман деп да айта албайм, жакшы деп да айта албайм. Бул туура эмес болуп калат. Бул биринчиден. Экинчиден
Тешик таш базары боюнча, шаардын ичиндеги маселе боюнча, автовокзалдын тегереги боюнча бир гана шаардын мэри чечим кабыл алат. Ошол жака гана кайрыласыздар. Мэрияга кайрыласыздар, мэр чечет, мэр чечим кабыл алат. Сиздерди шаардын ичине жайгаштыруу боюнча. Биз областтын аймагына, мына Кара Суу районундагы жакын жерлерге, шаарга жакын жерден, Кудай буйруса, ошо Дыйкан базарга, жанагы айтып атпайбы, трансформация деп. Анын бардыгынан биз өзүбүз өткөрөбүз. Кудай эмне десе жерди тапсак, тандасак, кайсы жер ыңгайлуу келет экенин тандасак, трансформация башкадан өткөрүү маселеси ал биздин мойнубузда болот. Биз өткөрүп ошол жерге бир заманбап дыйкандарга шарт түзө турган базар кылалы деген үмүт менен кетип атабыз. Аракетибиз ошол. Анан мындан тышкары дагы бир маселе бар. Мына мен жана сиздерге курман айтып өттүм, алманы айталы, мына ноокаттын алмасы 15 сомдон сатып атат. Алманы өндүргөндөр үйүнөн 15 сомдон сатып атат. Бишкектин базарына барыңыздар, 80 сомдон 100 сомдон кем алма жок. Ошол эле алма. Эмне себептен ортодо мындай баа дейбиз? Жөн эле бир кызыл кулактардын ортодогу пайдасы болуп атат. Ошон үчүн биз агрардык жанагы департаменттер бар, биздерди билесиздер, райондордо. Ошол райондогу агрардык департаменттердин бардыгынан сурап атабыз. Чоң Алайдыкы мисалы. Өзгөндө картошканын баасы канча десең билбейт. Өзгөндүкүнөн сурап атабыз. Кара Сууда картошканын баасы канча десең билбейт. Себеби кызыкчылык жок. Ар ким эле өзүнүн эле казанында кайнап атат. Биз айтып атабыз, сыртка чыгаралы ушуларды. Мисалы, Чүйдүн губернатору менен сүйлөшөлү деп атабыз. Мына губернатордун сунушу. Чүйдүн губернатору менен сүйлөшөлү дагы чоң жана Чүйдөгү базарлардан Ош облусунун азык түлүгү деп бир место алалы деп атабыз. Бизге место бергиле, дыйкан картошкасын казып алган убакта, алмасын терип алган убакта, курманы терген убакта место бергиле, ошолордун коопсуздугун карап бергиле, биз дыйкандарды жиберели деп атабыз. Машинага жүктөйт, дыйкан барат, ошол жерде сатат элге, кайра келет. Биз ички базарларыбызды билбей атабыз, карай албай атабыз. Мисалычы, эмнеге ошол сиздердеги Чоң Алайдагы 25 сомдук картошка жол киресинин баардыгын кошуп алганда, силердин мээнетиңерди алса баары 30 сомдон Бишкекке сатса, кимге жаман мисалы? Сиздерге да жакшы 15 сомдон картошканы өткөргөндөн көрө. Карапайым элге да жакшы да мисалы. 40 сом, 50 сомдон сатып албайт. Ушундай маселелерди чечүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Көйгөй толтура турганда. Көйгөй толтура. Мына акыркы эгемендүүлүк алган 30 жылдын ичинде ушундай көйгөйлөр пайда болгон. Аны эми сыйкырчыт аягыбыз жок экен, биз келип эле 1 жыл, 1,5 жылда эле патыратып баарын чечип жүргендей. Аракет көрүп атабыз. Мына азыр 3 саат бою отурдук ошол жанагы 291-токтон дыйкандарга баягы жерди, кызыл китебин кантип мыйзамдаштырып беребиз деп. Мына ошол боюнча отурдук. Азык түлүк коопсуздугун кантип кабыл алабыз? Элди эртең эмне менен тойгузабыз деген маселе менен 3 саат отурдук. Анан азыр мына сиздерге түштүк. Мен дагы бир жолу айтам, Кудай буйруса, Кудай тынччылыгын берсе, ден соолук берсе, Кара Суу районунан жер табабыз. Мына Кара Суу районунун биринчи акиминин орун басары отурат. Азыр бул кишиге да сөз берем. Табабыз, трансформацияны биз жасайбыз. Кудай кааласа базар курганга толугу менен аракет кылабыз дыйкандар үчүн. Анан жанагы сиздер айтып аткан Лөөлү Малада маселе боюнча, мына акимдин орун басары азыр сиздердин данныйыңарды алат, активисттер 1-2-3 адам телефонду бергиле, анан барып жеринде көрөт. Бул киши дагы барып көрсүн, кимдин территориясы, бизге карайбы, карабайбы, ошол жанагы үйлүш ээлери сиздер айтып аткан 8-9 киши ошого макулбу, макул эмеспи, жер кандай, эртең пробка кылбайбызбы ал жерге, базар курганга болобу, болбойбу, мыйзам чегинде көп маселе бар да. Ошону карап көрсүн, бир вариант катары. Эгер ошол жер болот экен, ыңгайлуу экен, базарга гектары туура келет экен десе, анда ошол жерге кабыл алабыз. Жок десе башка жерлерге чечим кабыл алабыз. Туура түшүнүңүздөр. Туура рахмат. Минтип эле айтып эле келип айтып беребиз, мисалы карапайым киши келип, ой, минтип эле койсоңор болбойбу деп. Ошентип эле койгузса боло турган болсо дабыны ошентип салат эле. Мыйзамдар бар, биз мыйзамдан тышкары эч нерсе кыла албайбыз. Болот. Кайсы жерлерден карап атабыз, вариант. Данияр Төрегалиевич, урматтуу жыйындын катчылары, бизде мындай губернатордун тапшырмасынын негизинде, Данияр Төрегалиевичтин тапшырмасынын негизинде 3 варианттан жер караштырып атабыз. Ошо 3 варианттын эң негизгиси мындай приоритеттүүрөөк жак бул Т-Образка жолундагы жерде ошол жерге дыйкан базар кылсак деп атабыз да. Анда эми Данияр Төрегалиевич менен эми Зайдин Исламович менен акылдашабыз, так калган жактарында көрсөтөбүз. Анан сиздерге жана айтпадыңыздарбы, Т-Образканын жолу айтканда 3 ай болду иш кылынбайт деп. Мен сизге жооп кайтарып коеюн, ал өттү долбоор.
быйылкы жылга 4 километр аралыкта жол жазылат. Титулный листке кирди өкмөттүн иш планында. Кудай буюрса жакынкы арада иш башталат. Ал эми Дыйкан базар боюнча 3 вариантты көрсөтөбүз. Эң негизгиси приоритеттүү жер болуп аткан бул Табраска жол болуп турат. Ошол жердин айланасында. Алайга оң бирок алайга. Ошол жерге ошо ылайыкташтырып атабыз. Эми негизи биздин максат баягы эме болуп атпайбы? Пробка кылбаш керекпиз да. Ошончо машина кирет, ошончо техника кирет ал жерге. Анан ал жагында ошол жерге. Эми азыр предварительный биздин эме долбоорлорубуз, ал менен дагы бияк кишилер менен акылдашып, анан ал жерде да үлүш жер маселеси бар. Ал жерде трансформация кылыш керек. Мына ошонун баары тең. Азыр үлүштөрдүн кимдин канча үлүшү бар, ошону тактап атабыз. Баарын тактап бүткөндөн кийин бияка сунуш менен киребиз. Ошонун негизинде анан кийин жыйынтык чыгат. Рахмат. Эми бул мындай эки жак вариантты. Мындай туугандар. Эки варианты болсо баягы Нариман Ош Кара суу жолдун боюнда бир жерде караганбыз. Ал жерден баягы пробка ызы чогуп калат, жолдун бартан кара Кара суу базарындагыдай болуп калат деген маселе жаралгандан ал жерде карап атабыз бирок. Кара суу Ош жолунда. Үчүнчүсү Мады тарапта. Мады тарапта. Төртүнчүсүгө жанагы жерди жазып алыңыз. Ал жердин жери азыр мен жазып алам, номерди алмашам. Негизинен 8 гектар минимум жер болуш керек да. А так андан больше көбүрөөк керек. Экинчи маселеден Адамдар бардыгы макул болсо бардык бөлүнөрүн үлүш экен. Мындай да бар. Уксаңыз, ар бир жаранга биз убагында жер бөлүп берилгенде үлүш жер берилген. 3 сотиктен берилген. Эми 10 гектар жерге эсептеңиз канча кишинин үлүш жери бар. Анын ичинен өлүп кеткендери бар, көчүп кеткендери бар, ар кандай маселе жаралат. Үлүш жерин алып бир жараңа алып келип, аны трансформациялаш өзүнчө маселе. Анан өлөлөрдүкү мындай экен, сиз айткандай. Алардын 7 ата, 3 атасына чейин документтери жоктуру бар экен. Ошондо маселе толтура жатат. Аспаттары жок ол деп. Неме болуп кетет? Анан биз ошол азыр приоритет болуп турган ошо Табрасканын жери айланасы болуп турат экен. Баарыңыздарга жакшы болуп эле жолдун жээги. Кайсы район келсе баары түзгөнү билип кетет. анан базарды көчүргөндө толук көчүрүш керек да. Жемишти Ал боюнча баарыны көчүрүш. эми бул багытта дагы бул азыр Жарымын көчүрбөсөң кайда эле ушул эми кайталана берет. мындай экен да болот. Бир ай, 2 айда маселе 3 айда деле чечилбейт. Мына Дания Тураевич айткандай 1,5 жыл болду дагы эле маселе чечилет дегенде жаңы келген мэрдин деле иш-аракеттери ушу көчүрүп чыгарыш керек, жана тыйын жол жасаш керек, разгрузка кылыш керек деген маселелерди булар деле иштеп отур ошонун үстүндө. Бардык жөнөтүп турган киши жок аба. Эми экинчи маселе азыр эми булар ушул иштер чечилип ишке ашыкчайын. Кытайда эртеге бирөөнүн кредити бар, бирөөнүн бир башка маселеси бар. Азыр мисалы мына Областной больницанын жанында 29.000 беле? Жок, ал эмес, Пасаевский. Пасаевский. Ошонун ичинде азыр жок дегенде 150-200 тонна картошка турат бүгүнкү күндө. Ошону азыр алайын, сатайын десе, аны неге саттырбайт? Машинаны ачпайсың, бери устаканага киресиң дейт. Одан башка калай турган жер жок болуп атат азыр. Теш ташкап келсең, ал жерге киргизбейт. Түнү менен киргизет. Айлар 2000 сом, 3000 сом пул алат. Эми аба мындай. Жаңы эле Дания Тураевич айтып кетпеди, уксаңыз аба. Азыр биздин программабыз бар, областтын, райондордун. Ал эми калган маселе боюнча мен айтайын дегеним, азыр эми ошол сиздердин маселеңиздер чечилгенге чейин биздин мына бир шаардын сыртынан бир кичинекей жерге башкалыкалап ошол кичине соода кылып турушка убактылуу бир мүмкүнчүлүк барбы дейм да. Ошол биз мурун вокзал, жаңы вокзалда болгон элек. Азыр мисалы мен түшүндүм, мындай болчу. Биз эч нерсе бере албайбыз. Шаардын ичинен биз эч нерсе бере албайбыз. Биз кийлигише албайбыз, мен дагы жумайм. Шаардын маселесин шаардык мэрия чечет, мэрдин колундагы маселе. Сиздер туура түшүнсөңүздөр. Сизге келгениңиздин себеби, эртең сизди күтүп, ошол себеби бул мэрияга 3 эмес 5 жолу кайрылдык. Өзүнө келди, башкасына келди, жанагы неме деген бар, силер Жасур деген. Ушундай туралда жолго салып коет. Биз тешташтан мындай алып киши өзүнө келди. Менен чечилбеди да. Мисалы мен порттер картошка жүктөп ошо 10 тонн, 15 тоннанын арасынанчы. Жок, мэрдин өзүнө келдиңиздерби? Чалбай катта кала. Мэрдин өзүнө жолуктуңуздарбы? Жок, мына жаңы мэрге кире элек. Ошондой кириңиздер. Вице-мэр
Эми вице-мэр чечпесе мэр бар да, жетекчи бар да. Мэрге кириңиздер. Жаңы келген мэр жап-жашынакай эле элди кабыл алып бардыгы менен сүйлөшүп маселени чечип атат. Кириңиздер. Неме болобу деген максат менен Биз мэриянын ичинде мен дайым ушул айтам, бийлик иши албайм, чече албайм. Мэрияга барыңыздар. Биз азыр башка маселебиз боюнча мына Баткенге кетебиз деп атат. Азыр жетекчилер ошолор менен сүйлөшүп калалы, ошол чечип.